Бөрү карагаттын өттү тазалоочу жана канды токтотуучу таасири бар. Бөрү карагат Кыргызстандын бардык райондорунда өскөн жапайы бадал өсүмдүк. Ал таштуу жерде, тоонун эңкейиш боорлорунда, ийне жалбырактуу токойлордун арасында өсөт. Анын дарылык касиети изилденип, көпчүлүк дарылардын составына кошулат. Бөрү карагаттын жалбырагында тамырында берберин, пербамин, оксиакентин, леонтин, алкалит заттары бар. Анын мөмөсү өзгөчө С витаминге бай жана органикалык кислоталары дагы бар. Медицинада колдонулушу. Бөрү карагаттын эң негизги химиялык заттарынын бири болгон берберинбин кан токтотуучу таасири бар. Жалбырагынан даярдалган спирт суудагы тундурмасы ички органдардын кан агуусунда, жатындан кан агуу учурунда колдонулат. Бөрү карагаттын препараттарынан өт айдама, заар айдама жана сезгенүүгө каршы колдонуучу таасири бар. Бөрү карагаттын жалбырагынан даярдалган суудагы кайнатма тундурмасы өт жолдорунун, өт баштыкчасынын сезгенүүсүндө колдонуп, адамдын абалы тезинен оңолот. Тамыры жана кабыгы денеде ысыкты төмөндөтүүчү, тынчтандыруучу жана микробторго каршы каражат катары дагы колдонулат. Элдик медицинада бөрү карагаттын мөмөсүн кан басымын төмөндөтүүгө, заараны өттү айдоого пайдаланышат. Ошондой эле 12 ичегинин жара оорусунда, геморройдо, ич өткөндө С витамини жетишсиздигинде да дарыласа жакшы таасир берет. Бөрү карагатты даярдоо ыкмасы. Бөрү карагаттын жалбырагынан суудагы кайнатма тундурмасын даярдоо майдаланган жалбырагынан 10 грамм 1 аш кашык алып, 1 стакан кайнак суудан куюп, кайнап турган суу баняга 15 мүнөт ысытат да аз-аздан кайнатат. Мындан кийин 45 мүнөт үй температурасында тыныктырат, чыпкалайт. Даяр болгон тундурманын кайнак суусун кошуп 1 стаканга жеткирет. Тундурманы муздак жерде 2 күн сактоого болот. Аны 1 аш кашыктан күнүнө 3-4 маал ичүү керек. Бул боордун жана өт жолдорунун сезгенүүсүндө жардам берет. Ал эми мөмөсүнөн суудагы демдеме тундурмасын даярдап алыш үчүн майдаланган мөмөсүнөн 2 чай кашык алып, 1 стакан кайнак сууда 45 мүнөт тыныктырып, чыпкалап 1 аш кашыктан күнүнө 4 маал тамак ичээрден мурун ичилет. Чачка туура кам көрүү. Айымдарга кеңеш. Чач аялдын көркү деп бекер айтылбаса керек. Ар бир аял заттын узун жылтылдап турган жылмакай чач сулуу кылып көрсөтөт. Бирок узун чачты өстүрүш үчүн убакыт, эмгек керектелет. 17 жаштагылардын чачына жаштыктын өзү кам көрсө, 30 жаштан кийин аялдардын басымдуу бөлүгү чачтарын орто узундукта кармап өздөрү кам көрө башташат. Ийинден төгүлүп турган олоң чачтуу болуш үчүн айрым кеңештер жардамга келет. Азык-түлүк балансын сактаңыз. Бул жакта универсалдуу рецепттин кереги жок. Ар бир адам өзүнө керектүү тамак ашты тандап жей алат. Азык-түлүктүн балансын сактоо ден соолукка пайдалуу. Ошондо гана чачыңыздын өсүшү активдешет. Ал үчүн витаминдер жана микроэлементтер керектелет. Азыктар белокко жана кальцийге бай болушу керек. Мисалы күнүнө 300 грамм быштак жесеңиз, 1 ай аралыгында сиз күткөн жыйынтык келет. Чачтарыңыз катуу, кайраттуу болуп, анын сулуулугуна таасирин берет. Мындан сырткары көп суу ичип туруу сунушталат. Ден соолуктун абалы чачтын өсүшүнө түздөн-түз таасирин берет. Учтары ача болгон чачтардан арылыңыз. Алгаш жабыркаган чачтарды кесиңиз. Мындан ары бир канча айда бир жолу 3-5 мм кылып чачтын учун кыскартып туруңуз. Себеби ача тартып чачтын көркүн бузат. Андай чач өз сулуулугун жогото баштайт. Кээде ал чачтын түшүшүнө алып келет. Мындайда туура тандалган шампунь көйгөйдү чече алат. Бирок элдик ыкманы колдонсоңуз капчыгыңызга пайда. Чачты жуурдан мурун учуна өсүмдүк майын сүйкөп 5-7 мүнөт тыныктырып коюу керек. Анан жууп салыңыз. Агрессивдүү чач боектордон жана электроникадан баш тартыңыз. Электрондук жабдыктарды аз колдонгонго аракет кылыңыз. Ал тургай баш тартыңыз. Алар чыныгы душмандар. Анткени ысык чачтын өсүшүнө тескери таасирин берет. Табигый жылтырак өңүн бузат. Ошондой эле курамында аммиак болгон чач боекторду колдонбоңуз. Фенден баш тартыңыз. Чөп кайнатмаларын жана эфир майларын колдонуңуз. Чачты ысык суу менен жууңуз. Чайкап жатканда чөп тундурмаларын колдонуңуз. Эфир майларынын курамында цитрус болгонун колдонуу абдан эффективдүү. Чачты мүмкүн болсо жыгач тарак менен тараган оң. Чачты өстүрүп жатканда өрүп же түйүп алуу керек. Кое берилген чачтар жабыркашы мүмкүн. Катуу резина жана чач тагынчактардан такыр колдонбоңуз. Чачыңызга маска колдонуңуз. Чачыңызга маска коюңуз. Кесипкөй маскаларды жана элдик ыкмаларды колдонуңуз. Алардын курамына көңүл буруңуз. Башыңызга укалоо жасатсаңыз, бул чачтын өсүшүнө оң таасирин берет. Башта жууп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө муздак суу менен чайкап коюңуз. Бул нымдуулукту жоготуудан сактайт. Убакытты башкаруунун 15 ыкмасы. Эс тутумга ишенбеңиз. Милдеттериңизди жазып, мээңизге жүктөңүз. Артыкчылыктардын тизмесин түзүңүз. Бул нерсе көңүлүңүздү башка нерсеге бурууга жардам берет жана анча-мынча кошумча жумуштарга убактыңызды текке кетирбейсиз.
Ар бир жуманын аягында кийинки жумага пландаштырууга убакыт бөлүңүз. Бул убакытты текке кетирбегенге аракет кылыңыз. Бул сиздин түшүмдүүлүгүңүздү жогорулатуу менен жемишин берет. Кызыктуу ойду эстейм деп үмүттөнбөңүз. Идеяларыңызды жазып кетүү үчүн ар дайым дептериңизди колдо кармаңыз же болбосо үн жаздыргычты тагыныңыз. Эгерде башка адамдын талаптары сиздин максаттарыңызга дал келбесе, анда жок деп жооп бериңиз. Муну үйрөнүш керек. Иш-аракет кылаардан мурун ойлон, бирок көп эмес. Бир аз чагылдыруу сизди ойлонбогон иш-аракеттерден жана убакытты текке кетирүүдөн сактап калат. Өзүңүздү өркүндөтүүгө жана пландарыңызга убакыт бөлүңүз. Эмне кылып жатканыңыздан кабардар болуңуз. Убактыңызды эмнеге коротуп жатканыңызды түшүнүшүңүз керек. Сиздин иш-аракеттериңиз сиздин максатыңызга жетиши керек. Жеке менеджмент системаңызга сиз үчүн эффективдүү болгон ыкмаларды киргизиңиз жана бул тутумду дайыма колдонуңуз. Жаман адаттар боюнча өзүңүзгө баа бериңиз. Алар сиздин убактыңызды алышат. Ушул адаттардын тизмесин түзүп, бири-бирден арылыңыз. Эң натыйжалуу жолу жаман адатты пайдалуу адат менен алмаштыруу. Башкаларга жакшы көрүнүш үчүн алардын иштерин жасабаңыз. Ошентип сиз өзүңүздүн кызматтык илгерилетүүңүзгө жумшай турган убактыңызды өткөрөсүз. Максаттарыңызга карай жылыштарыңызды карай турган журнал жазыңыз. Бул журналды толтуруп, үзгүлтүксүз карап чыгып, туура багытта баратканыңызды текшерип туруңуз. Ар бир көйгөйдү мыкты жол менен чечүү мүмкүн эмес. Лев Толстой стилине жетүү үчүн сизге перфекционист болуунун, мисалы, бизнес катты 20 жолу кайра жазуунун кажети жок. Тапшырмалардын санын ашыкча жүктөбө. Эгерде сизде шашылыш тапшырмалар жана сиздин бардык убактыңызды алат турган маанилүү тапшырмалар болсо, анда экинчи деңгээлдеги тапшырмаларды ыңгайлуу убакытка жылдырууга болот. Натыйжалуулукка алданбаңыз. Учурда артыкчылыктуу бул элек тапшырманы натыйжалуу аткара аласыз. Мындай убакта убактыңызды натыйжалуу пайдаланып жатасыз деп айтууга болбойт. Убакытты башкаруунун ушул 15 ыкмасын колдонуу менен сиз кыска убакыттын ичинде олуттуу ийгиликтерге жетишесиз. Күчтүү адамдарды эч ким жактырбайт. Анткени алар ыңгайсыз, аларды башкаруу кыйын, алар эмнеге татыктуу экенин билет жана андан эч убакта баш тартышпайт. Алардын ичинде эч кимге зыяны жок, бактылуу жашоону курууну каалаган күчтүү якор бар. Алар эч качан бирөөнүкүн жулуп албаган, бирөө жасаган ишке мен жасадым дебеген, кыйратып бүлүндүргүсү келбеген өтө күчтүү тамыр. Алардын темирдей катуу принциптерин, мүнөзүн, адеп ахлагын, өзүнө болгон ишенимин жоготууга же бузууга мүмкүн эмес. Күчтүүлөр тагдырындагы чындыктын бардык соккуларына, сатканчылыкка жана ички кайгысын жалгыз жеңүүгө даяр адам. Ал коркпойт, өз жан дүйнөсүндө болуп жаткан согуштан да, жеке жашоосундагы тозоктун да оорусунан кайра ал жараларды акылмандык менен жок кылып, жүрөгүнө сулуулукту, боорукерликти жана назиктикти сактоо менен жашоодон ырахат алганды үйрөнөт. Күчтүүлөр бирөөлөрдүн жолунан чыкпайт, өз бактысы үчүн соодалашпайт. Алар жараткан берген сезимдерди улуу талант деп кабыл алат жана жакшы көргөн адамын эч убакта сатпайт. Алар өз абийири менен чынчыл жашайт, өз тарыхын ар кимге жарыялай бербейт, башкаларды кантип жашоого үйрөтпөйт, андан көрө өзүнө өнүктүрүүнү күчөтүүнү туура көрөт. Өз жасаган ишти эч качан бирөөгө оодара салбайт, айткан сөзүнө жана кылган ишине жооп берет. Иши жүрүшпөй калган үчүн өзүн күнөөлүү экенин мойнуна алат, бирок ал жасалган каталыктарды экинчи кайталабоого чечим чыгарат. Ар бир ишти ылгай алат, башкалардын каалоосуна жана эркине каршы эч нерсе жасабайт. Алардын дагы бир күчтүү касиети, алар таштап кете алат, бир жолу кетет, бирок ал өмүр бою кетет. Алардын сезимдери, мүнөзү, сабырдуулугу жана чыдамдуулугу менен ойношпоңуз, сынып каласыз. Интернет булактарынан алынды.